Саламатсыздарбы, ата эненин сүтүн кантип актасак болот дейт. Ким киши, эркекпи аялбы? Келиңиз экөөнү тең айтып кетели. Эркек кишинин актоосу бул жакшы багыш керек. Ата энени жакшы караш керек. Ата энени Милдеттүү түрдө. сөзсүз түрдө карап туруш керек. Кийими бүтүнбү, кийими тазабы, кийими жакшыбы, оокаты курзабы токпу, оокаты барбы, үйү жылуубу, жакшынакайбы карап туруш керек. Ошо ден соолугун караш керек. Ооруза алып барыш керек больницага. Жанагындай силерди кичинекейиңерде кандай караса, больницага алып барып, прививкага алып барып, буламдан врачтарга көргөзүп, ооруп калсаң чуркап барып, бир нерсе дарылар алып келип, дал ошо сыяктуу карабы дейт. Кичинекейиңерде силерди кандай караса, дал ушундай караш милдет, урматтуу балдар. Аял кишиге ата эненин алдында милдет жок, андай милдет. Кыз кишиге эң чоң милдети күйөө менен жакшы жашап кетиш. Келбе. Менин мойнуман кеттиң, менин мойнуман түштүң, алла кишинин үстүнө эркектин. Эми менин мойнума кайра кайтып келбе. Менин мойнума кайра минбе. Мага проблема алып келбе. Ошол алып келбегениң, ошол сенин бүт милдетиң аткан. Ошо ата эненин намызын тебелебе. Мисалы, мына азыр кыздар жүрүп, буякта жаман иштер менен жүрүп атат, жаман адеп ахлак менен жүрүп атат. Бул ата эненин намызын тебелеп атат. Булар ата энени кордоп атат. Акча жиберип, коюлмуш этип туруп, мен ата эненин сүтүн актам жок, сен ата эненин каргышына каласың. Ата энени тебелеп атасың намызын. Ата эненин атын бузуп атасың. Ата энени коргоп атасың. Ата эне элдин бетин карабай жер карап коюп атат. Ошо жанагындай туура эмес жүрүшүң менен 5-6 жигит менен жүргөнүң менен ата энеңди, туугандарыңдын бүт баарын кордоп атасың. Мындай кыз кишиники жакшынакай жүр, анан кийин күйөөгө чык да ошол жерде жакшынакай жаша. Ошо менен ошонун тилин тап. Ошого көн. Ошол менен жашап кет. Мына ошол сенин бүт ата энеңдин алдында милдетиңди аткарган ошол. Ошондой болсоң, ата энени бейишке киргизесиң. Эгерде ошо күйөөң менен жакшы жашап кетсең, анда ата энеңди бейишке киргизесиң. Мына ошол эмеге, кыз кишиники.